чайкап алдатып барып эле ошо өзүм эле кулап калдым да. Кээде туруп сүйүнөм өзүм аман калганымачы. Ушу сол жак тарабы менен кулап калды да, бул астыңкы этажындачы. Хозяиндары албай топпой да буларды. Өзүм бирөөнүн колунда иштейм, хозяиным бар, водитель болчумун. Анан эми муну темирге эле өткөзөбүз деп атат. Эламан Турганбек уулу Бишкектен Орусияга автоунааларды ташып иштейт. Ал мындан 2 жума мурда жүк ташуучу унаасы жана анын үстүндөгү 6 жаңы автоунаа менен кырсыкка учураганын айтат. Туугандар ушундай Бишкектен Москвага баратып, Татарстандан ушинтип кырсыктап калдым. Кырсыкка учураган жүк ташуучу унаанын үстүндөгү унаалардын баары дээрлик жапжаңы заводдон чыккан. Алардын жалпы суммасы 18 миллион сомду түзөт. Каарманыбыз автоунааларды буйрутма кылган адамдын машиналарды мындай абалда ала албай турганын, алдын ала берилген акчаны ушул жылдын сентябрь айына чейин кайтарып берүүнү талап кылганын айтат. Айдоочу бул 6 унаадан тышкары айдоого жараксыз болуп калган жүк ташуучу унааны да кайра Бишкекке алып келүүгө аргасыз болгон. Эламан Турганбек уулу ошол күнкү окуяны баяндап берди. Мен Бишкектен 10-7 ай Бишкектен Москвага жүк алгам. 6 машина. Ошо жолдон баратып, Россиядан ушундай кырсык болду да. Россиянын аймагына кирген. Казань деген шаарга 100 км жетпей, Алексеевкадан, Сахаровадан ушундай кырсык басты. Жолдон барат, жаан жауп аткан. Бир машинаны өткөзөм деп, бир аз четке качып, ошо деген алда тийип, ушундай окуяга туш болдум да. Жолдон ошо жаан катуураак жауп аткан. Караңгы болчу саат. Ошо 12:30 кырсыктадым да. Түндө. 12:30 кырсыктадым, ошо бир артында жеңил машиналар болчу, ошону өткөзөйүн деп бир аз четке качып өтүп кеткенден эле могу машиналардын чоңдору бир серимде болчу. Ошо чайкап алдаттырып ийдим да. Өзүм эле ошо оодарылып кеттим да жолдончу. Чайкап алдатып барып эле ошо өзүм эле кулап калдым да. Астымда бир машина келаткан, жеңил машина. Ошол өтүп түспейт этип калды да. Жолго эле, прямо эле жолдун ортосуна эле кулап калдым одан. Узунураак сүрөлүп барып токтодуңуз да? Где-то бир канча десем бир 200 метрдей го дейм. Ошо токтотуп калганга аракет кылдым, токтото албадым да. Жаныңызда айдоочулар жок беле? Жок, эч ким жок болчу. Оодарылып эле чыктым саат 12:30. Чыгып эле машинаны өчүрдүм, ошо отолгон тийден кудадым да. Ошо машинаны өчүрдүм, чыктым. Как раз ошо өтүп кеткен машина да токтоду да, артыманчы. Ал да токтоп экөөлөп, ошо машиналар катуу жүрөт экен ошол жактанчы. Токтотуп аракет кылды, ошо токтотуп. Элде ошо бала эле экөөбүз болчубуз машинада. Орус бала экөөбүз болчубуз, ошо экөөбүз токтоттук. Андан кийин элдер көбөйдү. Түн жарымда гаилерди чакырдык, гаилер келди. Дагы ошо гаилер келип, алар дагы эметип берди. Жардам кылып ошо чечишип, алар дагы ошо машиналарды токтотушуп. Кран чакырдык, кран деген таңкы күндүз иштешет экен, түнү менен иштешпейт экен. Ошо
түнү менен ошол жакта отурдук, ушу машиналарды карап кайтарып. Кран келгиче. Кран келгиче таң аткачактачы. Ошонун баарын чогултуп бир стоянкага алып бардык. Стоянкага алып барып ошол жактан токтотуп. Ошол жактан кайра бияктан бир машина күтүп отурдум, бияка алып келгенге. Мындай жүк машина. Кайра эле автобуско жүктөлүп кайра автобусту күтүп жаттым. Ушундай эле машина, просто ошону күтүп отурдук. Ошо барып где-то 5 күн жаттым го дейм машина күтүп ошол жакта. Ойго эми көп нерсе келет экен. Кантип кутулам, эмне кылам, кээде туруп сүйүнөм өзүм амалганмачы. Өзүңүз жаракат алган жоксузбу? Өзүм дем сынык бузык оор жаракат алган жокмун. Майда чүйкө эмелерим сыйрылып денелерим эметтир. Ойго көп нерсе келет экен, кымбат эмелерди дагы ушинтип эметип алганым, аманатын жеткизе албай калганымачы. Ойго да. Анан Машинанын эң хозяинына чалдым. Заказ кылган. Заказ кылган хозяинына чалдым. Түндө эң биринчи эле ошого чалдым. Анан ал келип ошо кулаган жерден полный көрдү алчы. Өз көзү менен көрдү. Алтоо тең бирөөдө бир адамдыкы. Жок. Бул машина Москвага бармак, калган 5 машина ошол кишиники болчу да. Ал келип өз көзү менен да бир сыйра көрдү. Эң биринчи эле ошого чалдым. Анан бияк шептерге чалдым. Андан мурун аны менен байланышып аткам да. Мынча калды депчи. Ошо примерно ушу аманаттын жеткизчү жериме 100 километр калган. Ал келип ошолордун баарын стоянкага чогуу алып барып, чогуу ошо жакта чогулдук таңкы 6-7лерге чейин кран иштеген малга чейин. Ошо ойго көп нерсе келет экен, мындай баштан өткөрүлгөн биринчи жолу ушундай болду. Каарманыбыз өз сөзүндө жеңил унаалардын алып сатуучусу да, жүк ташуучу унаанын ээси да башка экенин айтат. Өзүм бирөөнүн колунда иштейм, хозяиным бар, водитель болчумун. Водитель болуп иштегем, 1 жыл болуп калды иштегениме. 1 жылдай болду ошо иштеген, жалаң ушу машина ташып иштегениме 1 жылдай болуп калды. Жүк ташуучу унаа сиздики эмес экенде? Жок, меники эмес. Хозяин бирөөнүн колунда иштечүм. Бишкектен Москвага доставка кылчубуз да. Машиналар башка адамдыкы? Машиналар башка адамдыкы. $1000 алчубуз зарплата. Барып келген рейсибизгечи, барып кайра келген рейсибизге ошо $1000 акча алчубуз. Канча убакытта жетип аттыңыз бир тарабына? Бир тарабына где-то 4 күндө барчубуз, 3 күн, 4 күндөрдө барабыз. 4 күндө ар кандай болот эми жол азабы, көр азабы деп коет го, кээде машина бузулат. Жолдо каласыз? Жолдо калабыз. Эми 4 күн, 5 күндө да барабыз ошо. Жалпы чыгымын $200,000 деп атышат. Алтоонуку биригип. Хозяиндар албайбыз деп койду буларды. Бизге акчасын тургузуп бергиле деп атты. Ошо срогун ушу сентябрга деп атат. Сентябрдын аягына чейин депчи. Ушундай жөнөктө алыптыр срок. Эми Кудайыма шүгүр, ал дагы түшүнүктүү эме экен. Түшүнүп кичине эметти да ал дагы. Ошо сентябрдын аягына чейин деп ушундай срок алышыптыр. Ошо акчасын машинаны албайбыз деди да. Андан соң ал кырсыктан залал тарткан машиналарды көрсөтүп берди. Бул Hyundai Starex ушул астыңкы этажында турган. Ушу сол жак тарабы менен кулап калды да, бул астыңкы этажында болчу. Жаңы болчу да, салондук. Баасы $40-45 миң турат экен.
ушунда алынган баасы ушундай турат экен. Жаңы экен, ичи кожный салон бүт комплектациясы бар экен. Ушу Кореядан эметет экен да, завод. Кореядан. Ушуну да Россияга ушуну алып бараткам, ушу машинаны. Андан кийинки машинабыз Hyundai Santa Fe экен. Баасы $35.000 турат экен. Му оң жак жагы менен кулады. Экинчи этажда турган. Ушу крыло, капот, бамперлери кетиптир. Айнектери үстү деген панорама айнек экен. Панорама айнек. Ушу рагалары кетти. Ушулардын запчастын Кореядан заказ кылат экенбиз да. Кореядан алдырат экенбиз. Ушу оңдоп сатып акчасын ошо восстановление кылып ушуга аракет кылып атабыз. Мында жылы жаңы окшойт э? Мында жылы жаңы экен. 2022 жыл экен. Ушу запчасттары да кымбат экен. Кореядан жакшы запчасттары жаңы алдырып ошо алдырып аныбыз менен ушу кымбатыраак болуп калат экен да. Му андан кийинки машина Hyundai Starex экен. 2023 жылкы жаңы экен. Эң ушул 6 машинанын эң кымбаты ушу болуп атат. $65.000 экен. Мунун запчасты Кореяда да табылбайт экен да, жакшы. Ушу муда оң жак каптал менен ушу көрүп тургандай ушул оң жак каптал ушинтем ол күзгү айнек анан крышасы ийилди үстүнөн. Канча кишилик бул? Му өзү 7 кишилик экен. Ушул эң кымбат ушул машина болуп атат. 2023 жылкы экен. Жаңы заводдоку жаңы чыккан машина болчу, пробеги жок. Ушул машина китайский машина экен. Ушу мен машинамдын үстүндө турган, өзүм головада турганда, экинчи этаждын. Ушу мен улаганда ушу ары жолдон сыртка тоголонуп кетти. Баасы $17.000 экен. Ушун мунун запчастын сураштырсак жок экен. Заводдон да чыкпай калыптыр дейт. Муну редко эле алышат экен. Эмне болот? Запчасть жок болсо? Ушуну азыр пока запрос жөнөтөбүз деп атат. Пока билине элек болуп атат да запчасттарын толугу мененчи. Ошо. Муну эмне кылаарды билбей атабыз эми. Андан кийинки машинабыз Carnival. Баасы $30.000 турат экен. Ушуну көрүп тургандай сол жак бети менен ушу крыло, эки эшик, люктары үстүндө 2 люк бар экен. Ушулардын баарын арткы багажниги дагы астыңкы үстүнкү этажда турган. Ушул дагы арткы багажниктери жарабай калды. Капот маңдай жагынан дагы радиаторлары дагы эметтир да. Повреждение алып. Ушунун запчастарын да Кореядан алдырат экенбиз. Ошону көрүп тургандай. Запчастын алдырып, анан ремонт кылуу менен канча акча кетиши мүмкүн орточо? Ушунун так маалыматы билинбей турду. Мында көрүп тургандай бул ичинен да радиаторлары астынан жарабай калыптыр да. Кырсык экен. Кырсык Кашкабактын ортосунда дейт. Ушу кырсыктап калдым ушундай. Мындай оюма да келген эмес, мындай болуп кетеричи. Мурун мындай көп эле жумушта иштедим. Стройкада,
маршруткада иштедим. Көп эле жумушта иштедик, анан акча аз болуп атканынан ушундай жумушка рисковать этип иштегенбиз да. Ушинтип кырсыктап алдым. Өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө айтсаңыз. Өзүм бойдокмун. Ата-энемдер менен турам. Ысык көлдө, Жети Өгүз районунда, Кызыл Суу деген айылында. Аларды сиз багасыз да? Ушу мен багам. Андан кийинки машина Карнивал, бу дагы. Ушу сол жагы менен мудай экинчи этажда болчу, эки чогуу. Ушу крылосу, фарасы, көзүңөр көрүп тургандай эшиги ушу капталы, сол жак капталы. Анан жүрбөйт. Муну да сүйрөтүп эвакуатор менен ташып аттык тияктан. Ушу астындагы рычагы бар экен. Ошонусу жулунуп кеттир. Ошонун айынан жүрбөй. Ушу менен эвакуатор менен ташыганга туура келип атат. А бул салафандар болсо, баягы Москвада жатканда ушу жаан чачында ушуларды, баягы ичине суу кирбеш үчүн ушуларды жаап койгом. Биздин каарманыбыз автокырсыкка учураган жүк ташуучунун жанында турам. Бул жүк ташуучу унаа мынтип ортосунан бөлүнүп кеткен жана ал жараксыз болуп калганын айтат. Бул жүк ташуучу унаанын автокырсыкка чейинки абалдагы баасы 50 000 АКШ долларын түзөт. Ушу машина менен алып бараткам, өзүңөр көрүп тургандай. Түзүлүп боягы прицеп оң жакка, сол жакка кулады. Бул өзү головасы болсо оң жакка кулап калды. Эки машина биянда турган, калган 4 машина ушагында турган да. 4 машина астында экөө, үстүндө экөө турган. Үзүлүп, бул ортосуна үзүлүп. Бул бир жагы сол жагына кулап калды, ушу прицеп. Бул болсо кайрылып, ушу оң жагына бүктөлүп кулап калды да машина. Бул головасы ушу оң жагына кулап калды эки машина мененчи. Калганы ушу сол жагына кулаганда ушу 4 машина бар болчу. Жа кымбат машина ушу жакта болчу да. Состояниясы да ушундай болуп калды. Ушу 23 000 доллар дейт ушу машинанын прицебин. Головасы болсо ал да 23 000, общий 50 000 доллар экен. Муну ушу прицепти жарабайт деп атат. Муну эми темирге өткөзүш керек деп атат да. Сатканга болбойт, оңдогонго болбойт, Сатка дагы ушу стойкалар ийилип кетти. Стойкалар ийилип бүктөлүп калды да. Кулаганда. Анан эми муну темирге эле өткөзөбүз деп атат. Муну эми мынчанын каражатты төлөгөнгө өзүмдүн кудуретим жетпейт. Мен ушу эң кайрымдуулук кылып атканым ушу кыргыз элиме. Колуман келишинче жардам берип, эми болгон аракетимди кылып берейин дегенге аракет кылып атам. Ушу восстановление кылышып болгондой ушу колуман келгенче. Ушунун головасы ушу кулаганда ушу үстүңкү крышасы баягы күзгүсү ушу оң жагы менен кулады да. Оңго куласа өзүңүз кулаптырсыз. Өзүм ар жак бетинде болчумун, ушу жак жагына кулап түштүм да. Ушу лобовою ушулар сынды да, майда чүйдөлөрү. Мен жалданган гана айдоочумун. Мындай чоң суммадагы акчаны өмүрү кармап көргөн эмесмин деген Турганбек уулу сөз соңунда элдин жардамына муктаж экенин айтты. Ушу урматтуу элим, ушу силерден кайрымдуулук сурайт элем. Ушу баасы 18 миллион деп атат. 18 миллион сом деп атат. Мындай өзүм карапайым үй бүлөнүн эле баласымын. Мага чейин ушу атам да кырсыктаган Россиядан менден бир 4 күн мурун мага айтпай жашырып
Ушу мен кырсыктагандай уктум бапашамды. Ушу болгон ушу силерге ушунчалык жардам сурайт элем да, ушуга муктаж болуп турам. Мындай акчаны мен өмүрү кармап көргөн эмесмин. Ушу силерден колдон келишиңерче жардамыңарды сурайт элем ушу. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.